өтө керек. Себеби Манас канчалык эмне деп атат? Записьти бастым. Канчалык Манастын Манаска канчалык биз көңүл буруп, канчалык умтулбайлы, анын ошончолук кастары дагы, анын ошончолук душмандары дагы, анын ошончолук пикир келишпеген, ниети түз эмес адамдар дагы, инсандар да чыгып келген. Бул илгертен бери ушундай болуп келген. Темирландын доорунан бери карай ушундай болуп келген. Ошон үчүн Манас өзү ушундай бир улуу күч. Манас керек болсо кыргыз деле эмес, ошо Манасты жараткан душманды да козгой турган, душманды да ойгото турган мындай бир улуу күч. Албетте сиздер деген Манас таануучу мугалим катары өзүңөрдүн аудиторияңарга, өзүңөрдүн окуучуларыңарга мындай бир чектен чыкпаганга, анан бир алкакта берүүгө далалат кыласыңар да. Албетте ал да керек. Бирок айрым учурларда тартиптен да чыгыш керек. Себеби Манас өзү ошондой дүйнө, бул адамдын акылына сыйбаган, чексиз, өзүнчө бир зор дүйнө. Анан аны чектеп бергендик же болбосо бир белгилүү гана тартип менен эле алкактан чыкпай бергендик бул туура эмес. Ошон үчүн албетте буга деген сабак берип аткан адам Манастан өзү терең маалымат алышы керек. Текст менен өзгөчө. Тексти окуп атканда адам баласы ага деген жөн эле көңүл кош эмес, мындай ынтызарлык менен ниетти түздөп, илгери болсо мындай деп мен өзүмдүн апам айтар эле, ушу daarat алдыртып чоңотабыз, чоңөнөбүз, daarat алдыртып анан окутчу депчи. Ошондой эле Манаска да ошондой мамиле кылыш керек. Биз дагы ушу мугалимдер баарыбыз Манас таануучуларбыз, кайсы бир деңгээлде. Ошон үчүн Манаска бир өтө олуттуу мамиле кылышыбыз керек. Кандай ниет койсоңор, кандай мамиле кылсаңар, ошончолук маалыматты, ошончолук мындай купуя, сырдана болгон маалыматты ала аласыздар деп мен ишенем. Манасты биз текст менен эле алек болуп эле текстти гана окутуп атабыз азыр. Манас таануучулар көпчүлүк билим берүү мекемелеринде, жогорку окуу жайларында деле, мектептерде деле, бирок тексттин өзүндө катылып жаткан бир топ сырлар бар да. Аны деген эми мисалы чечмелөө керек, анга деген мындай тереңдеп изилдөө керек. Мүмкүн аган айрымдардын билими жетишпеши мүмкүн, тажрыйбасы жетишпеши мүмкүн. Бирок ошондо дагы ошо билбегениңди билгендерден сурап, Манас таанууну бизде мен мисалы 26 жыл жогорку окуу жайында Манас таануудан сабак берип келдим. Манас таанууну эми сөзсүз эле тилчи, адабиятчы бериш керек эмес. Муну да эске алып койгула. Эмне үчүн тилчи, адабиятчылар берип калган? Өзгөчө адабиятчылар, филологдор. Себеби жогорку окуу жайында Манас менен биринчилерден болуп таанышкан, кабардар болгон филологдор, адабиятчылар. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, адабият факультетинде эме, филология факультетинде окуп аткандыктан Манастан кабардар болот, маалымат алат дегендей. Ошон үчүн алар ошо мындай бир кайсы бир деңгээлде менчиктештирип алганда, бирок Манас таануу дагы бул филологиялык эле тармакта эмес, бул башка илимдер тармагына дагы таандык. Философия болобу, саясаттануу болобу, юриспруденция болобу, медицина болобу, мейли физика болобу, бардык илимдерге таандык. Бардык илимдер дүйнө жүзүндө азыр канча илим болсо, ошол илимдер өздөрүнүн изилдөө объектисин ушу Манастан таба алат. Азбы көппү таба алат.
Ошон үчүн биринчи кезекте мен ушу тилчи, адабиятчы болуп отурган ушул жерде ага эжейлерден мен суранаар элем. Менчиктештирбегиле. Анан бул тилчилерге жана адабиятчыларга гана таандык дебегиле. Эгерде физик болсо, ошол манасты ошончолук тереңден түшүнүп, ниетин чаап, окутам десе окутсун. Физикалык алкактан окутсун. Жок, эгерде дагы кайсы сабактар бар мектепте. Тарыхчы болсо, мейли тарыхчы окутсун да, тарыхый аспектиде окутсун. Бул жанакы биздин филологдордун менменсинүүсүн мен ушул сөз аркылуу мындай каккым келет да. Бул филологиянын менчиги эмес. Эгерде биз ушу филология эле менчиктеп отурсак, башка илимдерге мүмкүнчүлүк жол берилбей калат. Изилдөөгө дагы, окутууга дагы. Биз өзүбүздүн филологиялык аспектиде гана окута алабыз. Ал эми тарыхчылар тарыхый жактан окутуш керек. Философтор философиялык аспектиде окутуш керек да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы эми техникалык каражаттар тарабынан боюнча мен эч нерсе айта албайм. Ал менин дагы мындай бир кандай десем, негизги маселем эмес. Азыр деген эми илимий техникалык техниканын жетишкендиги, ал баардык азыркы эмне бар болсо ошонун баардыгын колдонсок болот. Биз азыр ушул Манас академиясы мисалы баардык соц тармактагы кайсы каналдар болбосун баардыгын колдонууга аракет кылып атабыз. Колубуздан келишинче. Бирок андан дагы чоң нерселер бар. Андан дагы мындай биз азыр көп мындай маани бөлбөгөн дагы нерселер бар. Мисалы жакында эле бизге Индия элчилиги бир чоң грант сунуштады. Манас боюнча мультфильм тарткыла депчи. Бирок ары ойлонуп, бери ойлонуп, алардын мурда кийин тарткан ошо Индиянын бир компаниясы экен. Мындай тартибин карап көрсөк, тарткан үлгүлөрүн карап көрсөк, ал мындай азыркы эң мыкты жетишкендик 3D, 3D, 5D деген бар экен. Мисалы 3D деңгээлинде экен дагы эң мыкты азыркы жетишкендиктердин жетишкендиктерди жасабаган компания экен да. Бул бир 10 жыл мурдагы эме экен да, деңгээл экен. Ошон үчүн биз азыр баш тартып атабыз, Манастан көрө андан көрө башка эпосубузду сунуштайлы депчи. Мисалы ошол мультфильм, ошол деле эгерде келечекте тартыла турган болсо, бул дагы бир ошо окутуунун, балдарга жеткирүүнүн бирден бир жолу. Албетте, тилекке каршы, мына мен өзүмдүн деле балдарым китеп окубай калышты. Мен үйдө террористмин да, балдарды китеп окугула деп окутам, атайын убакыт бөлөм, телефондорун алып коем. Бүгүн мисалы телефонду баланчадан баланчага чейин кармабайсыңар деп. Бирок антейин десең, телефон кармабаса, компьютер менен иштебесе, заманбап бала, азыркы бала кантип азыркы биздин илим техниканын жетишкендиктери менен тең жүрө алат да? Бул жагы да бар. Ошон үчүн баардыгын норма менен кылыш керек деп ойлойм. Чеги менен. Ооба, телефон менен да отурсун. Телефон менен дагы мисалы азыр мен эң кичүү балам 7-де, 8-де. Азыр ал шахмат ойноп атат. Ошо телефон аркылуу шахмат ойноп атат, шашка ойноп атат. Эми ошо телефон себеби баарыбыз бош эмеспиз. Биз кээде мындай тактага отуруп алып ойночу элек да. Жайып алып туруп, ал ак болуп, мен кара болуп дегенде ойночубуз. Анан эми убакыт болбой калганда кантет? Ал жалгызсырайт, эмне кыларын билбейт. Ары урунат, бери урунат, телевизор көрөт, андан да тажайт. Анан айла жок, анан телефонду кармайт да. Анан биз кармаба дейбиз. Жок, ошондой учурда деген ошо маанилүү, керектүү бир булактардагы ачып көрсөтүп беришибиз керек. Ошол жанагы болбогон бир жанагы согуш, атышмай оюндардан көрө мейли ошол шахматты ойносун. Мейли ошол азыр деген мына Эртөштүктүн, Эр Табылдынын, Манастын аудио жазуулары чыгып атат. Мына ошолорду да колдонушубуз керек да. Телефонду алып койгула дагы, колуна карматып койгула дагы, кулагына тиги наушник салып туруп уга берсин.
ойноп атуугабы, жөн эле мындай жатып алуугабы, отуруугабы дегендей. Бул дагы бир мындай жеткирүүнүн бир жолу да. Албетте заман өзгөрүп атат. Муну баарыбыз айтып атабыз. Жогорку деңгээлдеки бийликтен тартып бүгүнкү катардагы адамга чейин, кичинекей балага чейин айтып атабыз. Заман өзгөрүп атат. Ушунчалык тездик менен өзгөрүп атат, техника өзгөрүп атат. Кечээки маалымат бүгүн эскирип калып атат. Кечээки жетишкендик бүгүн эскирип калып атат. Ошон үчүн балдарды дагы ошо техникадан мындай алыстатпашыбыз керек. Эгерде алыстатсак, анда ал баягы орусча айтканда изгой болуп калат, отсталый, жетишпеген бала болуп калат. Ошон үчүн ал мүмкүнчүлүктү дагы мындай туура балага берүүгө аракет кылалы. Эми Манас таанууга келгенде, өзүнө келгенде, мен айтаар элем, Манас таанууну биз мындай колдон келишинче, мен жана бекер айткан жокмун башында. Манастын азыр деле Манас таануунун, Манастын дейли канчалык тилектештери, санаалаштары болсо, ошончолук көрө албагандары дагы ошончолук, ичтарлары дагы ошончолук келишпеген, пикирлеш эмес тараптар дагы бар. Себеби мисалы ошол эле Манас таануунун ордуна башка сабакты киргизели дегендер, өткөрөлү дегендер бар. Ал эми кыргызды кыргыз кыла турган бизде мектепте болобу же жогорку окуу жайында болобу 3 эле сабагыбыз бар да. Кыргыз тили сабагы бар, тарых сабагы бар, ата мекен тарыхы, анан Манас таануу экен. Жогорку окуу жайында. Ал эми мектепте болсо дагы Кудай жалгап кыргыз адабияты сабагы бар, Мына ушул кыргызды кыргыз кыла турган эң мындай кыргыздын жан дүйнөсүнөн жаралган, кыргыздын жан дүйнөсүн козгой турган, жан дүйнөсүн иштей турган сабактар ушулар. Анан эми ушу Манас таануунун дагы азыр алып салсак, албетте бул анда биз кыргыз элибиздин, өзгөчө балдарыбыздын жан дүйнөсүн бөксөртүп алабыз да. Анан Манас таануунун өзүндө бир мындай дагы бир өзгөчөлүк бар. Биз бул сабакты тажатпагандай кылып беришибиз керек. Койчу ушул сабактан көрө тетиги сабакты өтүп алганым жакшы дегендей болбош керек. Башка сабакты кой, ушул Манас таануу үчүн келип атам дегендей кылыш керек. Ошондой деңгээлге чейин чыгышыбыз керек. Албетте балдарыбыз, окуучуларыбыз, эми тентек мен өмүрүмдө мектепке сабак берип көргөн эмесмин. Бирок түшүнөм да, мектеп окуучулары эми илгеркидей эмес. Биз болсо директорубуз же мугалимибиз келип атса минтип по стойке смирно турчубуз да керек болсо. Же болбосо кашчыбыз көзүнө көрүнбөй эле койкуй деп. Азыр андай эмес. Азыр керек болсо жойлоп кетет. Кээде айтышып кетет. Ошол балдардын тилин табышкан, ошол балдарга саак өтүп аткан сиздерге даңк, мектеп мугалимдери, даңк азыркы биздин бaldарды окутуп аткан. Эми Манас таануу ушул өзгөчө сабак болгондуктан силер дагы өзгөчө мамиле кылышыңар керек. Алдап соолоппу, эркелетиппи, ал эң негизгиси тажабагандай, көңүлү калбагыдай кылып беришиңер керек. Анан кызыктырып, жаңы маалыматтарды, кызыктуу маалыматтарды. Керек болсо мугалим деген артист да. Артист болушубуз керек. Баягы алып аткан айлыгыбызды акташ үчүн эмес, Манас таануунун кадыры үчүн. Манастын кадыры үчүн, Манас таануу сабагынын кадыры үчүн. Анан керек болсо ушу кыргыз элинде, Кыргызстанда ушу Манас таануу сабагы сакталып, иштеп, мындан ары дагы өмүр сүрүш үчүн бул керек. Бул силер мугалимдер. Мен эми жөн эле кирип чыгып эле Манастан бир мындай Манастын мысын билбеген мугалимдерди көрдүм. Аларды уктум, көрдүм. Жөн эле эптеп эле айлык алып Манас таануу сабагын алып алып баягы китептегини окуп берип, же болбосо жазып алганды
бир жерден көчүрүп алганда окуп берген мугалимдерди деле көрдүм. Тилекке каршы. Бул эми бул жакшы эмес. Бул жакшы эмес. Эми физика эле химиядан сабак бергенде эле же болбосо адабиятчы эле тиги математика сабагын берип аткандай эле да. Бул албетте туура эмес. Ошон үчүн мен сиздерден суранарым, урматтуу ага эжейлер, өзүңөрдүн мындай жөнөкөй сабак, катардагы сабак же болбосо бир кирди чыкты, бүгүн болсо эртең жок деген сабак берип атам деп ойлобогула. Бул сабак деген кыргыздын өсүп келе жаткан муун үчүн, силердин окуучуларыңар үчүн себип аткан үрөөнүңөр. Ал үрөөн кандай болуп чыгат келечекте? Кандай бутактап шактайт, анан кийин кантип гүлдөп дан берет? Бул силерден. Себеби мен мунун баардыгын эмне үчүн айтып жатам? Урматтуу коллегалар, кесиптештер, Манастын өзүнө дагы, Манас таанууга дагы өтө көп сындар, пикирлер айтылып жүрөт. Айтылып келген, айтылып жүрөт, азыр дагы айтылып жүрөт. Манас таануу сабагын кереги жок дегендер бар. Ошон үчүн эгерде мугалим жакшы берсе, анда окуучу деген жок, ушул сабак калсын, ушул сабакты мен өтөт элем десе, анда биз деген ушул Манас таануу сабагы аркылуу кыргыз баласын, окуучунун жан дүйнөсүн ээлеп алышыбыз керек. Жан дүйнөсүн деген кыргыздаштырышыбыз керек. Жан дүйнөсүн улутчул кылышыбыз керек. Бул силердин алып барып аткан оз уйпаңар, милдетиңер өзгөчө. Башка сабактарга салыштырмалуу өзгөчө. Алгебраны, тарыхты, геометрияны башка мамлекеттерден деле окуп алат. Башка тилде деле окуп алат. Ал эми Манас таанууну мейли орусча болсун, мейли Кытай тилинде, мейли немис тилинде, мейли кыргыз тилинде болсун, бирок ошону Манастын идеясын, Манастын өзгөчөлүгүн, анын касиетин бере турган мугалим, мектеп мугалими. Эми мазмундун өзүнө келсек, албетте мен азыр эми билем, силер сюжетти эле окутуп атасыңар, бирок ошол көбүнчө азыр эми ушундай болуп калды, көпчүлүк учурда бул Манас таануу теле таймашына катышыш үчүн эптеп ошого илинип, ошол сынакка катышып, анан бир байгелүү орунга ээ болуш үчүн окуп жүрөсүздөр да, же окутуп атасыздар. Бул негизги максат болбош керек. Негизги максат Манас таанууну мындай бир, жана жогоруда айттым го, бул жүрөк үчүн да, бул жан дүйнө үчүн берилген сабак. Ушундай кылгыла. Бул керек болсо акыл билим үчүн эле эмес, бул жан дүйнө үчүн. Ошон үчүн мен ушу канчанчы жылы биринчи бир гезитке, Кыргыз туусуна беле же Эркин тоого эле бир гезитке макала жаздым элем. Манас бул кыргыз элинин руханий өзөгү депчи. Чын эле ошондой. Так, Нургүл, мен силерди көрбөй калып атам эмнегедир. Буякта Арахат Асаналиева деген чыгып алды, мен эч кимди көрбөй элем. Эмне кылышым керек? Мен отурам, көрүнбөй калышы мүмкүн. Мына сизди көрүп атам. Биякта элем. Жок, калгандарычы? Калгандардын эч кимисин көрбөйм. Калгандары эмесин, видеосун күйгүзбөй коюшту, Ну мейли. Көздү көрүп айткан жакшы да, көздү карап сүйлөгөн жакшы. Кулак деген курсак эмес, тойбойт дейт. Угуп жатабыз. Видеону өчүрүп койгонбуз. Ошо. Сонун болуп жатат. Сонун болуп атат. Адича дейт. Угуп атабыз агай, суроолорду акырында берсек болот беле? Жок, ооба, албетте суроо берсеңиздер болот. Анан мисалы Манастын төрөлүшү жөнүндө бир мисал кылалычы. Манастын төрөлүшүн силер окутуп атасыңар дейли. Окутканда эми мындай, Манастын атасы Жакып, ал балага зар болгон, Кудайга зарын айткан,
Анан андан кийин түш көрдү. Түш көргөндөн кийин чыйырдын боюна бүттү. Анан ошону менен ошентип туруп анан тиги төрөлдү болот да. Бирок ушул мезгил кыйдамында ушул эпизоддо Жакыптын зарынан тартып Манастын төрөлгөнүн камтып бир чоң бир символикалык сырдуу нерселерди силер чечмелеп айтып берсеңер, балдар деген эми азыр бүт эле ушундай да. Өзгөчө бул аял затына таандык да, сырдуу нерсеге аябай кызыгат. Жана büyü бакчыларга дагы баргандар аял заттар да молдолорго барып дем салдыртып, же болбосо тигинтип мындай аял зат ушуган өзү табиятынан жакында. Балдар андан беш битер. Ошон үчүн балдарга биз жомокту тартуулайбыз. Ошондой бир кайсы бир деңгээлде, жомоктук деңгээлде балдарга жеткириш керек дейм да. Ал Манас өзү ошондой, чын эле. Сырдуу, мифтик көрүнүштөр, элементтер, мотивтер өтө көп. Мисалы, эмне үчүн Жакыптын түшүнө, же Чыйырдын түшүнө тиги арстан кирип атат, эмне үчүн кылыч кирип атат, эмне үчүн ай менен күн кирип атат деген ушундай бир символикалык мааниге ээ көрүнүштөрдү, элементтерди силер чечмелеп айтып бергениңерде балдар кызыкмак да, абдан кызыкмак. Эмне үчүн төрөлөр алдында жолборстун этине же жүрөгүнө талгак болуп атат. Бүгүнкү күндөгү турмушта же кече жакында эле болгон турмуштагы мисалдардан келтирсеңер болот. Балбай Баатырдын энеси дагы жолборстун этине талгак болуп атат да. Анан жолборстун этин таппай анан каршыкы доңуздун жүрөгүн алып келип берип атышпайбы. Ошондон тиги Балбай бир моюн болуп калат баягы мындай мойну менен бура албай тулку бою менен бурулган да. То есть мына ушунун анан эми балдар үчүн азыр балекеттин баардыгын эми балдар билет. Бойго бүттү, талгак деген эмне экендиги, талгак өтө маанилүү экендигин силер ушундай нерселерди чечмелеп айтып беришиңер керек. Ошону менен кызыктуу болот. Талгак болгондо адам эмне жесе аял киши боюнда барында ошого жараша баласы дагы төрөлөт. Эгер талгагын кандырбай койсо бала мандем болуп калат, же болбосо дагы бирдемеси кем болуп калат. Ушундай нерселердин баардыгын силер чечмелеп беришиңер керек деп мен. Бул кыргыз элинин дүйнө таанымына таандык. Кыргыздын тарыхына эле эмес, салтына эле эмес, дүйнө таанымына таандык көрүнүштөр. Мындай нерселерди уялбай эле айтыш керек. Төрөлүп атканда эмне үчүн тиги аягы менен тик түштүү болот? Эмне бала деген аягы менен түшөбү же башы менен түшөбү? То есть башкача эмне үчүн колунда тиги тагы бар, калы бар, эмне үчүн жалы бар? Муну ушул кайсы бир мына бизден кыргызда мунун баардыгын сонун эле түшүндүрүп чечмелеп айткан. Медициналык жактан алганда бул эмнени түшүндүрөт? Медициналык жактан алганда бул эмнени билдирет? Мына ушундай нерселерге көңүл бурсаңыздар дейм да. Ошондо эми талгак болгон, анан алып келип берди, анан жеп койду, анан тигинтип койду, минтип койду. Болду. Анан ошону менен бала төрөл. Эмне үчүн жолборстун этине? Эмне үчүн жолборстун жүрөгүнө? Жолборс болду беле ошондо деген суроо болушу мүмкүн. Кече чүйдө 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында жолборстор болуптур да. Тиги ким деле Кыдыр аке деле 13-жылы Петербургка жолборстун баласын алып барып атпайбы? Демек жолборс болгон экен. Жорж Алмашев 1909-жылы келген ошо Караколдо жолборсту көрүптүр. Фото сүрөткө тартыптыр. Ал сүрөттү мен да көрдүм. Мына Караколдо ошо көлгө келип, Караколдо жашап атып 9-жылы. Ошо аркы сырттан болсо керек, Сары Жаз тараптан ошол жактан жолборс көрүп, бир жолборсту атып алышыптыр да. Демек, бул дагы фантастика эмес. Манастын өзгөчөлүгү ушунда. Манас деген негизи өтө реалдуу. Эгерде силерде тиги Алтай менен Хакастардын эпосторун окусаңар, ал таптакыр, жомок, шумдук. Ал жерде жана жимперлер менен эле болгон салгылашуу. Манаста деген бул өтө реалдуу. Ошон үчүн
ошол реалдуу окуяны реалдуудай кылып чечмелеп айтып бериш керек да. Турмушта кандай болсо ошондо турмуш деле чагылдырган бул эпикалык чыгарма болуп атат да. Албетте биз чыгарма деп атабыз. Мен Илимпоз катары чыгарма деп атам. Бирок Манасчы катары мен чыгарма деп айтпайм Манасты. Манасты болгон окуя деп айтам. Манасты бул кыргыз башынан кечирген окуя деп айтам. Манасчы катары. Мага деле оңой эмес. Бир башым манасчылык, бир башым окумуштуулук. Ошон үчүн мен да картист болуп атам силердин алдыңарда. Окумуштуу катары дагы сүйлөп, манасчы катары да сүйлөп. Так, бул бир сандарга, түстөргө, анан жан жаныбарларга мына ушуларды дагы чечмелесеңер жакшы болот эле да. Мисалы эмне үчүн тиги ким ким эле Манас чоң жинди 8 жашында 40 чилтенге кабылып атат. 40 чилтенге кабылгандан кийин ал Манас атын угуп атат. Ага чейин чоң жинди деп жүргөн. Ам үчүн чоң жинди. Эми үчүн ошол атты коюп атат. Мисалы Шаабай Азизовдун вариантында чоң тентек деп айтат да. Жинди деген сөзгө караганда эми тентек деген туура болуш керек деп ойлойм. Себеби жин деген сөз эми бул араб перс сөзү болуп атпайбы? Импорттук сөз да. Анан эми Манас андан бул арабташканга чейин же перстешкенге чейин айтылган болсо Манастын аты чоң жин демес мүмкүн чоң тентек болгондур да. Анан эмне үчүн чоң тентек? Анан чоң тентек деп атты койгондон кийин чын эле тентек болуп чыгып атпайбы? 8 жашка чейин 40 чилтенге кабылганга чейин тентек болуп атат да. Чын эле шок болуп атат, колуна тийгендин баарын кыйратып атат. Жандагандан жан чыгып атат, кармагандан кан чыгып атат дегендей болуп атат да. Ал эми 8 жашында 40 чилтенге кабылып атат, 40 чилтенге кабылып, анан өзүнүн атын угуп, ал эми Жакыпка болсо тиги жолуккан кызыр айтып атпайбы? Тиги балакатка жеткичекти Манас атын угузба деп атат да. Бирок Манас өзү окуяны, мыйзамды бузуп, тездетип окуяны, мезгилди тездетип, анан 40 чилтенге буйрук да. Жакыпка башка бир маалымат келип атат, ал эми буйрук деген башка нерсени кылып атат дагы. 40 чилтен Манас атын угузуп, анын чоң тентек деген аты калып, чоң тентек деген аты менен кошо, анын тентектиги да токтоп атат дагы. Жанагы курмандыкка чалган козусу ошол курмандык чалгандык болуп атат да. Курмандык чалуу менен өзүнүн киндигин өзү кесип, өзүнүн тушоосун өзү кескендей болуп, Манас деген атка конуп, ошону ырымдап атат да. Аны билип билбей жасап атат. Анан жөн эле тиги Чегебайга айтып атат, могу Кутуби атка конуп атат ал дагы. Кел могу козуну эми тиги кашкырдын бөрүнүн тиши тийген козу оңбой калды, муну курмандыкка чалып салалы деп атат. Анан жөн эле курмандыкка чалып салалы деп атат дагы, бирок мунун буйругу анын ысымынын жаңы ысымына же болбосо түпкү негизги баштапкы ысымына ээ болушуна жол ачып атат да. Баягы кур аякка бата жүрбөйт дегендин иш чарасын, иш аракетин кылып атат. Өзү билип билбей ошону кылып атат. Ана эми мынакей балакатка жетпей туруп эле Манас 8 жашында өзүнүн ысымына туура нагыз ысымына ээ болуп атат. Манас ысымына ээ болуп атат. Демек ага деген балакат деген 12 жаш эмес, Манаска деген балакат деген 8 болуп калып атат да. 8 деген санды карап көргүлө, 8 деген символду карап көргүлө. Бул эмнени түшүндүрөт? Демек, ал эми ошо маалда Кутуби болсо Манастан 4 жаш улуу. Кутуби же болсо баштапкы аты Чегебай. Чегебайдын өз аты ошол кезде 12 деп болуп атпайбы? Чегебай аты калып, Кутуби аткай болуп атат тиги баланын. Тиги Ошбурдун баласы 12 жашында туура ал мындай адамчасынан кетип атат да, аныкы. Адамзаттын мыйзамы менен же кыргыздын салты менен 12 жашында балакатка ээ болуп атат. Манастын табигаты деген, Манастын табияты 12 жашка баш ийбей, кыргыздын салтына баш ийбей 8 жашында жанагындай балакатка жетип атат, өз ысымына ээ болуп атат. Мына Чегебай
12 жашында Кутуби атқа конуп атат. Кутуби эмне үчүн Кутуби? Кутуби эмне үчүн биринчи чороосу ошол болуп атпайбы? Анан Ооба. негизинде ошонун аркасы менен анан башка чоролор келип атат да. Ошону менен бул жанагы кийин анан ак балта сурап кетип атат. Ак балтага берип атат. Ооба. Бул татыктуу кийин Кутубийдин балдары тиги Манаска, Манаска Семетейге, Сейтекке кызмат өтөп атат, Ооба. Мына бул жерде бир ушундай нерселерге көңүл бурсаңар дегеним, бул балдар үчүн өтө кызыктуураак болор эле дейм да. Супсак эле жөн эле окуяны айтып эле окуп кетпестен. Дагы бир ушундай нерселер көп толтур, ар бир кадам сайын бул. Ар бир кадам сайын. Эмне үчүн тиги жанагы Кытайдан келгендер Манас аттууну издеп атып анан Жарманасты алып кетип атат. Эмне үчүн Билерикти алып кетип атат. То есть бул дагы, то есть здесь нужно включать немного фантазию. Но ким бирөө айткандай, бир белгилүү бир окумуштун айтканы бар да, өзгөчө ушундай бир сырдуу нерселерге келгенде, чрезмерная фантазия — это угроза или угроза вашей жизни или сближение вашей смерти деп коет, да? То есть чрезмерная фантазия тоже не обязательно, и это вредно, бул зыян. Ошон үчүн Манастагы эле нерсени эле деген туура чечмелей алсаңар эле, ошол эле балдар үчүн чоң нерсе. Буякта деген ашыкча кыял чабытка жол жок. Мүмкүн да эмес. Мисалы Чубактын тагдыры өзү кайыптан кабылып атат. Аны ак балта таап алып атат. Андан кийин кайыптан аны Чубактын жашоосу, Чубактын ак балтанын колуна келгенден тартып көз өткөнгө чейинкиси бүт кайып менен байланыштуу болуп атат да. Себеби Чубак өзү кайыптан болду. Анын жан дүйнөсү, анын табияты кайыптан. Ошон үчүн жана кийинде сөөгү табылбай калып атпайбы чоң казатта. Ал кайып болуп кетти. Ал табылбайт болчу, табылбайт. Себеби ал өзү кайыптан келди. Эмне үчүн төөнүн жонунда келип атат Куржун менен. Тоже. Себеби төө байыркы кыргыздардын дүйнө таанымында, Сибирь элдеринин дүйнө таанымында, же болбосо Азия элдеринин дүйнө таанымында төө, аккуу, тулпар бул деген кайып дүйнө менен реалдуу дүйнөнүн ортосундагы көпүрө ортомчулар. Бул ушундай жаныбарлар да. Мисалы ит. Ошон үчүн жана итти айтып атпайбы, арбактарды көрөт деп, адамдын көзү көрбөгөн нерсени көрөт деп. То есть это вот те животные, которые обладают чрезмерными способностями или качествами, которыми не обладает человек. Бул. Анан Чубак кайрадан эле ошо кайып болуп кетти. Анын тапкан табылгасынын баардыгы кайып менен келип атат. Көк ала тулпары, зооту бүт кайып менен келип атат. Демек, ким кандай жол менен келсе, кайра ошол жол менен кетип атат бул дүйнөдөн. Ошол эле ай чүрөк дагы. Ошол эле Каныкей дагы. Мисалы Каныкейдин төрөлгөндүгү тууралуу кимде кандай маалымат бар? Кайсы вариантта бар? Жок. Бирок кайып болуп кетип атат. Бакай болсо, ооба, байдын уулу болуп атат, баласы болуп атат, бирок Олуя чалдын колунда өсүп чоңоюп атпайбы? 2 жашында энесинен айрылып, 6 жашында атасынан айрылып, тоголок жетим болуп, Олуя чалдын колунда окуп, жүрүп, тарбияланып, өсүп, чоңоюп, анын батасын алып, анын айтуусу менен Манаска кабылып атат, Манасты жолуктуруп атат. То есть бул жерде деген ар бир каармандын Манастагы өзүнүн аткарып жүргөн жөн эле физикалык эле жүк эмес,
милдети же ооз ыйпас эмес. Бул жерде энергетикалык, жогорку энергетикалык, касиеттик деңгээлдеги жүгү бар да. Алар ошол жүгүн, ошол милдетин бул тирүүлүк дүйнөсүндө, тирүүлөр дүйнөсүндө аткарып болуп бүткөндөн кийин анан кайра келген жерине кайра кайтып атышат. Же сол келген дүйнөсүнө кайра кайтып атышат. Мисалы Айчүрөктүн тагдыры дейли. Кыргызда деген эр издеди деген жок. Эр издеп барып тийиптир деген жок. Ооба. Бирок Айчүрөк ошону мына Айчүрөк кандай жол менен кандай ушундай бир улуу касиет менен ушунчалык бир орусча айтканда тонко ушул ишти аткарып атат. Ооба, эр издеп атпайбы? Эр издеп атат. Ошондо да эр издегенде өзү үчүн эмес, Эли үчүн. элин коргоп калыш үчүн, шаарын коргоп калыш үчүн издеп атат. Жанагы кыргыздын бир сөзү бар го, жанагы эмне дечи, 30 балам болгуча осурак чалым болсочу деген. Же болсо жанагы бака баштуу эр артык деп койчу эле, эмне дечи эле? То есть мына ушул Алтын башты аялдан бака башты эр артык. Бул жерде деген дагы бир жолу эркектин аброюн аябай жогору көтөрүп коюп атат. Ой, же болбосо Айчүрөк өзү перинин кызы, кайыптан бүткөн, кайыптан келип атат. Кайыптын өкүлү. Ошол кайыптын Чыңгожо менен Толтойго кудурети жетпей, анан бир эр издеп атат да, ошо элин жерин коргоп сактап калуу. Бул жерде дагы ошол эрдин кадырын дагы бир көтөрүп, мындай бир анын эр деген үчүн эле касиетин Кош ойду сынап атат, Коңурбайды сынап атат, Көкчөнүн тиги ким, Үмөтөйдү сынап атат, баарын сынап өтөт дагы анан Семетейге токтолуп атат. Ал жанагы беликте белдеги тиги бел куда дегендиги ал башка, ооба, ал турат. Бирок аны аткарбай деле койсо болот эле да. Аткарбай деле койсо болот эле. Мисалы Толтой менен Чыңгожо эмне үчүн барып атат тиги шаарга? Эмне үчүн Оогонду барып камап атат? Кеп Айчүрөктө эмес. Бул жерде деген кеп деген Чачкейде дагы болгон да. Чачкей деген мурда башы башкага байланган эле да. Кимге байланган эле? Толтойго. Толтойго байланган да. Толтойго байланган үчүн аны деген Чыңгожо барып тиги колтугуна суу бүркүп атып, айланайын бас жүрүгүн, сен ушунта алдырып ийдиң. Сенде намыс барбы деп анан жортуулга аттанып атпайбы? Ошол салтты бузуп Каныкей өзүнүн сиңдиси, аталаш сиңдисин эле Семетейге алып берип атат. Аталаш сиңдисин баягы таарынбай кетсин жээним деп, тараза болсун элим деп, Каныкей өзүнүн сиңдисин эле Семетейге алып берип атат да. Бул деген дагы бир, бул жерде да салт жатат. Төркүнүмдөн алыс болбойн, төркүнүмдөн алыс кетип калбайын. Семетейди дагы өзүн Манаска байлап, өзүнүн элин, шаарын, мамлекеттин, өлкөсүн коргоп атат. Манаска өзүн байлап учурунда. Ошондо Темиркандын же болбосо Карагандын намысын, анын шаарын, өлкөсүн коргоп калып атат. Ошону менен чектелбестен Семетейди өзүнүн уулун дагы жанагындай нике менен байлап туруп, анан келечекте өзүнүн өрөөнүнүн, өзүнүн элинин калканчысы, коргоочусу болуп атат. Илгери деген баатырлар дефицит болгон, анан кыздар дефицит болгон да. Негизи ушул эки нерсе дефицит болгон. Экөө дайыма бирин издеген. Аял киши купуя издеген,
же болбосо бирөөлөр аркылуу издеткен. Эр киши болсо ачык жортуулга чыгып издеген да. Мына ошол эки тарап дал келгенде анан жанагы ортодо союз, ортодо жанагы гармония түзүлгөн да. Анан ошол ал тукумдан тукумга өткөн, огон, мисалы ошентип Канекей Семетейге өзүнүн сиңдисин алып берип, анан же болбосо Чачкейде айып жок. Эч кандай айып жок. Ал мындайча айтканда мыйзамдуу никелеш зайыбы болуп атат. Бирок андан мурда дагы Манас менен Акунгандын ортосунда келишим бар эле да. Аны кантебиз? Ошондо Чачкеме Айчүрөк туура кылдыбы? Ошол ортодогу келишимди турмушка ашырыш үчүн Семетейди таап, анан Семетейге тием деп тиемдеген жери жок, бирок ак шуңкарын ала качып мынтип, анан жанагы ак чөлмөк жана башка деген оюндардын баардыгы ошо да. Ошол жанагы кыз ачык айта албай, эркекти табуу, эркекке туш болуу, эркекке кабылуу аракетти жолдорунун бири да. То есть бул Айчүрөктүн тагдыры, Айчүрөктүн жолу, Айчүрөктүн өзүнүн тушоосун өзү кесип, өзүнүн никесин керек болсо өзү кыйып, Семетейди таап, анын атасынын милдети эле да. Атасы башында жол баштап койду, Белгда болуп Манас менен сүйлөшүп койду, карып калды, арып калды. Андан аркысын болсо Айчүрөк өзү жана касиети менен адамда жок касиети менен өз бактысын өзү таап чечип алыш керек эле да. Демек, мен ушундай окуялар аркылуу мындай билбейм, силер кандай өтөсүңөр, бирок Манаска кирип Манастан убакыт кокуй тезирээк бүтсө экен дебей, убакыт жетпей калган учурлар болот да. Анан балдар суроо жаадырып берген учурлар болот. Менде мисалы эч убакта мен сабагыман качып кеткен андай болгон эмес. Билбейм эмне үчүн экен. Возможно, еще учитель должен уметь правильно преподнести. Бул мугалимдик дегенде чоң касиет да, бул дагы чоң өнөр да. Бул дагы бир бардык эле адамда боло бербегендей бир алып жүргөн жүк да. Ошон үчүн мен сиздерге деген кааларым Манастын жөн эле үстүртөн эле окуяны окуп кетпестен, жок дегенде бир эки бир маанилүү, актуалдуу деп эсептелинген бир окуяларга токтолуп кетсеңер, ошону менен окуучуларды кызыктырып, анын жүрөгүнө мындай бир нерсе бүркүп коесуңар да. Суроо берсе болобу? Дагы, Суроо берсе. Хадича, бериңиз. Саламатсызбы, кутман күнүңүздөр менен, арыбаңыздар. Мен бүгүн жумуштан керектүү иштеримди жазып атсам, бир адам келип, ай Кенже, сен ушу эмени Манасты эметип калчу элең, менде бир маалымат бар, Библияда Манас жөнүндө айтылат экен, уктуң беле дейт. Анан жок десем, басчы көрсөтөйүн деп көчүрүп жазып алыптыр да. Анан ошорда Библияда бар экен да, бирок Якуб деп берилиптир дагы, Якуб чоң атасы деп берилиптир бир маалыматта. Экинчи маалыматта болсо 5-чи атасы деп жүрөт да. Анан кандай маалыматыңыз барбы ушул боюнча? Ооба, туура. Библияда эмес ал деген. Ал деген эски осуятта, Старый Заветте. Библия негизи экиге бөлүнөт да, Старый Завет анан Новый Завет. Новый Завет деген бул Иса пайгамбардан берки, Иса пайгамбардын негизи төрөлгөндөн тартып анын турмушун, жашоосун чагылдырган.
Осият же завет Библиянын экинчи бөлүгү. Биринчи бөлүгү Иса пайгамбарга чейинки пайгамбарлар айтылат да. Анан ошол Иса пайгамбарга чейин Яков деген пайгамбар болгон. Ооба, анын баласы Манаси болгон. Туура. Eski Osiyat'ta, Biblia'nın eski Osiyat'ında al бар. Ошондо биздин Манаспы? Ал эмес да, бул биздин Манаспы Жок, эскилемей. жок, бул мындай. Бизде бир 10 чакты жыл мурда эмеде Гавайялык бир жигит бар эле, Ричард деген. Америкалык да. Өзү ушу Жумгалда окуп, Жумгалда келип иштеп, окуусун бүткөн. Ошол жерден үйлөнүп, аялы кыргыз. Ошол ошол жана азыркы сиз айтып аткан маселени козгоп, жөөттөр кыргыздар менен жакын, керек болсо булар бир тууган, мүмкүн кыргыздар жөөттөрдөн тараган болуш керек деген имиштерди айтып келген да. Бул анын гипотезасы болчу. Бул анын пикири болчу. Бирок биздин көпчүлүк баягы коомчулук, анан көпчүлүк окумуштуулар бул сунушун, бул гипотезасын кабыл албай койгон. Бирок чын эле изилдей турган маселе. Чын эле мына аябай үндөш болот атпайбы? Яков, Жакып, анан Яковдун уулу Манаси. Андай болсо Индиянын деле мифологиясында Манас деген кудай бар. Индиянын байыркы индустардын байыркы мифологиясында Манас деген кудай бар, жарым кудай да. То есть мындай дагы мисалдар бар. Ошон үчүн мындай мисалдарды деген жөн эле маалымат иретинде окуучуларга айтууга болот. Бирок сюжеттин өзөгүнөн чыкпаш керек го дейм да. Себеби силердин максатыңар Манастын сюжети менен тааныштыруу. Библиянын же Индиянын мифологиясынын сюжети менен же мазмуну менен тааныштыруу эмес, Манастын өзү менен тааныштыруу. Экинчи суроо. Ушул Манас таанууну берип аткандачы, ошо Манасты билген, жакшы көргөн, сүйгөн дейле ушул чын дилинде мындай изилдеген адам бергени туура го деп ойлойм, Же болбосо жөн эле мындай мугалимди алып келип берип койгондо ал бышырып жетип бере албайт го. Негизи Манас боюнча университеттерде окутабы? Атайын мындай өзгөчө адис кылып даярдай турган нерсе барбы? Так, эми Манас таануучулар. Кыргызстанда бизде азыркы мындай остепененный деп коелу. Илимдин кандидаты же илимдин доктору болгон Манас таануучулардан биз бир 5-6 элебиз. Ал эми жогорку окуу жайларында Манас таануу курс атайын окутулат да, берилет. Кээ бир бул 5 окуу жайына деген эркиндик берип койбоду. Өз алдыңарча, өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөр менен окуткула деп, аларга өзгөчө мындай статус берди да. Улуттук университетке, медакадемияга, дагы Ош университетине жана башка. Мына ошолор болсо, ошол Манас таануу сабагын бизге мынчалык зарылчылыгы деле жок деп кыскарткандар бар. Башка сабак менен алмаштырып, саатын алып, же болбосо ошол сабакты башка бир сабактар менен шайкеш кылып бергендер бар. Бирок негизинен башка жогорку окуу жайлардын жана атайын орто окуу жайларында, кесиптик орто окуу жайларында Манас таануу сабагы берилет. Албетте сиздин айтканыңыз туура. Адистер берсе жакшы болмок. Адистерди деген
Карабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде атайын Манас таануу институту бар болчу. Ал институт азыр жоюлуп, Манас таануу кафедрасы болуп калды. Тил адабият мамлекеттик тил жана кыргыз адабияты институтунун алкагында Арабаев университетинде Манас таануу кафедрасы бар. Ошол жерде атайын Манас таануучуларды окутат. Жакшы жери мурда деген ошо Манас таануучу кылып чыгарчу. Ал эми Манас таануучу кылып чыгарганда Манас таануу деген сабак жок да мектепте. Факультатив бар, иримдер бар. Ал эми сабак жок. Ошон үчүн алар баягы көпчүлүк учурда ошол институтту бүткөндөр жумушсуз калгандар болду да. Анан ошон үчүн мына былтырго дейм менимче атайын ошол Манас таануу менен кошо ошол кафедрадан бүткөн студенттер кыргыз тил, кыргыз адабият сабагынан дагы бере ала турган мүмкүнчүлүккө ээ болушту. Ошол адистик алардын дипломдоруна жазылат. Рахмат. Саламатсызбы агай, менде бир суроо бар эле, берсем болобу? Бериңиздер. Атыңыздарды айтып өтсөңүздөр. Мен Анан Орозбаева жериңерди, Нурхан. кайсы мектеп экениңерди. Мен Орозбаева Нурхан, Араган районундагы Чөгөм орто мектебинде кыргыз тил адабияты мугалими болуп иштейм. Мени азыр сиз айткандай эле бир балам студент, коллежде окуп атты эле. Ошолорго Манас таануу сабагы кирет экен. Анан студенттердин арасында бул Манас таануунун бизге эмне кызыкчылыгы бар, турмушта эмне пайдасы тиет дейт да. Анан көпчүлүк эле учурда мектептерде деле ушундай суроолор болот. Ошоларды жеткирүү үчүн кандай бир өзгөчө ыкмаларды айта аласызбы? Анан жана мектепте дагы экинчи суроомду бир жолу берип коеюн дегеним. Компьютер сааттарды Манас таанууга берилет деген сөздөр угулду эле. Ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Эгер берилсе, министрлик тарабынан буйрук болобу? Мен азыр экинчи сурооңузга кайрылам, сиздин өзүңүздөн сурайм. Бирок биринчи сурооңузга азыр жооп берейин. Мен кандай окучу элем? Мен өзүмдүн тажрыйбамда. Мен жана жогорукудай силерге кандай баштадым, ушундай баштачумун да. Бул жерде мынакей кыргыздар отурасыңар дейин. Биздин жаштарыбыз деген азыр прическасын оңдоп, түздөп, Корейге окшош болгусу келип атат да. Боёп ар түрдүү, бет башын өзгөртүп дегендей. Жана башка. Биздин жаштар деген немиске окшош болгусу келет, Корейге окшош болгусу келет, Кытайга окшош болгусу келет. Бирок алар Кытай же Корей болуп кетпейт да. Мейли тилин үйрөнсүн, мейли ошол жака турмушка чыксын кыздарыбыз, мейли ошондон аял алсын ошол элдерден. Бирок Корей болуп кетпейт да. Анын үчүн ДНК-сын өзгөртүш керек, анын үчүн канын төгүп туруп кайра ошолордун канын куюш керек. ДНК деген балекет бар да. ДНК. Это на молекулярном уровне, молекулярдык деңгээлдеги кубулуш да. Аны өзгөртө албайбыз да. Ошон үчүн миң каалаган менен, миң эңсеген менен алар Корей болуп кете албайт. Мен балдарга ушинтип айтчумун. Ой, балдар, түшүнсөңөр болот. Миң каалап, миң эңсегениңер менен баары Корей болуп кете албайсыңар. Кыргыз бойдон каласыңар. Ооба, мүмкүн айрым бир үрп адат салтыбызды, айрым бир көрүнүштөрүбүздү силер четке кагып, этегиңерди мындай кагып, алар менен эсептешпей коюшуңар мүмкүн. Бирок баары бир каныңар кыргыз бойдон калат. Азыр билбейсиңер, азыр түшүнбөйсүңөр. Бирок 60-70ке келгенде баары бир кыргыздын күйүүсүн уккуңар келет. Баары бир Манасын уккуңар келет. Баары бир кыргыздын элдик ырларын уккуңар келет. Себеби ал нерсе деген ошол 20 жашында элеп-желеп болуп турган учурда, же 15 жашында элеп-желеп болуп турган, алы учуп турган учурда деген аганы ээ боло албай, өзүн таба албай, ордун таба албай, аныктай албай, секирип тияктан бияка тиген ооп, буганы ооп турган ошол учурду деген биздин деген
сырткы күчтөрүбүз колдонуп пайдаланып туруп анан өзүнүн кызыкчылыгына иштетип ошол өзүнүн кызыкчылыгын кул кылып коюп атпайбы? Ошон үчүн 60-70 жашында деген уже тапталып аныкталып адам уже келишип ички анатомиясы да сырткы ой жүгүртүүсү дагы баардыгы уже болуп толуп бүткөндөн кийин ал каалайбы каалабайбы жана кыргыздын күүсүн уккусу келет. Баягы эстрада деген артта калды, бүттү. Себеби ал жеңил желпи музыка өзү жеңил желпи болуп турган учурда 20 жашында кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Мүмкүн ошо кыргыздын күүсүн түшүнө албайт болчу 20 жашында. Себеби ал татаал күү. Аган кудурети, акылы да жетпейт эле, жүрөгү кабыл албайт беле. Ал эми 60-ында ошону кабыл алып, 60 жылдык өмүр керек экен адамды өзүнүн жан дүйнөсүн, өзүнүн нукура, улуттук касиеттерин таанып билиш үчүн, ошону таанып билиш үчүн, ошогон сүңгүп кириш үчүн көрсө 60 жылдык өмүр керек экен да. Ал жанагы сен балам балалуу болгондо билесиң деген сөздүн төркүнү ушунда да. Видите, видимо, оказывается, человеку нужно прожить там 50-60 лет, чтобы он понял, кто он есть на самом деле. Ага чейин ушинтип жүрө берет экенбиз, урунуп беринип, кагылып согулуп жүрөт экенбиз. Ошон үчүн мен мындай патриоттук сезимге тартчумун. Ой, силер деген кыргызча дагы кайсы сабактан ушу кыргыздын маданияты, кыргыздын дүйнө таанымы тууралуу кайсы сабактан дагы өтө аласыңар? Ушу мектептен. Кыргыз тили, кыргыз адабияты, кыргыз тарыхы бүттү. Ошогон кошумча кылып туруп, эми Манас таанууну кошуп берип атат. Бул жаманбы? Биз ушундай бир деңгээлге, абалга жетишибиз керек да. Баардыгы биздин жаштардын дээрлик көпчүлүгү бир 80%, 70%, башка улуттун өкүлү болууга умтулат да, болгусу келет. Качан биз кыргыз болгонго аракет кылабыз? Качан биз кыргыз болгубуз келет? Качан биз кыргыз болобуз деп сыймыктана ала турган деңгээлге жетебиз? Мына ошондой абалга жеткире турган ал силердин касиетиңер, ал силердин мугалимдик талантыңар, ал силердин мугалимдик өзгөчөлүгүңөр болуш керек. Негизи мугалимдиктин өзүнүн мындай рецепти жок. Баягы манасчылыкка рецепт жок болгондой эле, мугалимдиктин дагы рецепти жок. Ал ар бир мугалимдин өзүнүн фантазиясынан, өзүнүн кыял чабытынан, өзүнүн жөндөмдүүлүгүнөн, өзүнүн билиминин, тажрыйбасынын молдугунан же пастыгынан. Мындай учурда деген мен айтар элем, патриоттук бир сезимдерди козгош керек. Деги эле Манас таанууну баштаар алдында патриоттук сезимди козгош керек. Кыргыздын эң жакшы нерселерин айтып беришиңер керек. Сапаттарын, мүнөзүн. Ошону айтып алып, ошону айтып тартуулап атып, силер балдарды өзүңөргө оодарып алышыңар керек. Албетте, мугалимдин өзүнүн өзгөчөлүгүнө эмнелер кирет? Жүрүм туруму кирет. Анын кебете кешпири кирет. Керек болсо кийим кечеси кирет, сырткы формасы. Керек болсо үнү да кирет. Үнү, добушу. Силер кантип ошону кандай үн менен, чаңырык, кулактын кужурунда турган үн менен тартуулайсыңар ошол билимиңерди? Же салабаттуу үн мененби? Же мындай бир жумшак үн менен бересиңерби? Үн дагы чоң касиетке ээ. Себеби адам кулагы менен угат да. Вибрация деген бар. Ошонун баардыгы эске алынышы керек. Анан Манас таанууну берип атканда кыргызча бериш керек. Кыргыз тилинде дегеним эмес. Кыргыздын мүнөзү менен бериш керек. Кыргыздын сапаты менен бериш керек. Мугалимдик сапат менен эмес, кыргыздын, нагыз нукура кыргыздын. Жанагы биздин аксакалдарыбыз бар эле го. Балам, ушундай деп мындай бир баштайт го.
балам деп мына ушундай бир бул кандайдыр бир аксакалдыкпы же даанышмандык бир мүнөз силерде да болуш керек. Кыргыздын жан дүйнөсү менен эгерде силер кыргыз баласынын жан дүйнөсүн козгоп ошого Манас тууралуу Манастын үрөөнүн себемдесеңер, силер өзүңөр ошону колдонушуңар керек да. Жөн эле баягы жогору жактан мугалиммин деп, мугалимдик менен эмес, мен мугалиммин деп. Бул жерде мугалимдикти дагы алып ташташ керек болсо ошол статусту алып салып туруп Манас таанууга келгенде. Керек болсо тең туш болуп айрым учурда ата болуп, эне болуп, ушундай бир баардык ыкмаларды колдонушу керек деп мен айтар элем. Негизи мугалимдиктин сабак берүүнүн рецепти жок. Мына атайын мындай бир ооба техникалык каражаттар, мүмкүнчүлүктөр деген бар. Аны колдонуш керек. Бирок ал сабактын негизги алып баруучусу мугалим да, тирүү адам да. Ал техника эмес да. Ал жөн эле курал. Ошол силер көпүрө катары, негизги объект катары ошол билимди тартуулап аткан өзүңөрдү түздөп, оңдоп, ошого тууралашыңар керек. Манас таануучуга тууралашыңар керек деп айтар элем. Ал эми экинчи сурооңузду дагы бир жолу кайталап коесузбу, Нуркан? Мен ынандыра алдымбы сизди? Ооба, рахмат агай. Экинчи суроом жанагы мектепте компонент сааттарга Манас таануу берилет деген сөздөр болгон да, ошол жөнүндө болду эле. Ошол министрлик тарабынан буйрук чыгарылат деп айтылган, бирок ошол ишке ашпай калды. Ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Бул суроо менимче азыр белгисиз эле го дейм да. Себеби азыр Билим берүү министрлиги жаңы программаны кабыл алды, Алтын казык деген. Ошол Алтын казык программасына ушул кирдиби? Жана 12 жылдык билим берүү менен кошо дагы бир топ мектеп программасын өзгөртүү боюнча же жаңылоо же реформалоо боюнча дагы бир мындай бир өзгөчөлүктөр кабыл алынды. Анын ичинде биз деген бул мектептерге жана Манас Семетей Сейтек деген уюмдарын киргизгиле деп биз Манас улуттук академиясы атайын жобосун иштеп, силер билесиңер билбейсиңер, мына Чүй облусунда губернатордун Чүй облусундагы президенттин өкүлү болгон адамдын демилгеси менен, ошонун аракети менен Чүй облусунда баардык мектептерде азыр Манас Семетей Сейтек деген уюмдар ачылды. Ал иштеп атат. Бирок ошолорду көрүп, Ооба, бизде да бар. Эми мындай болот атпайбы? Ар бир облус өзүнүн каалагандай өзү жобо түзүп алып анан киргизе берсе, ал мындай бир винегрет болуп калат да. Ошон үчүн ошондой болбосун деп биз туруктуу баардык плюс минустарды эске алып, алды артыбызды карап туруп, жалпы мындай чоң жобо түзүп туруп, ошол уюмдар кандай болуш керек экендиги тууралуу, анан Манас уюму өзүнчө кандай, Семетей уюму кандай, Сейтек уюму кандай болуш керек экендиги тууралуу чоң пакет кылып биз жобо түзүп туруп, анан ушул билим берүү министрлигине сунуштаганбыз. Анан министр менен да жолукканда, ал ушул жобо буюрса бир сыйра каралып, анан ушул жана Алтын казык программасы менен кошо кирет деп айткан болчу, ал кишинин сөзү. Анан кандай болот билбейм да. Ошон үчүн ар бир облус өзүнүн каалагандай же билгениндей киргизбей аны, мындай туруктуу жалпы Кыргызстанда иштей турган уюм болуш керек да, булчу. Уюмдар болуш керек. Бирдей. Мисалы, Чүй облусун бүткөн, Чүй облусундагы бир мектептен бүткөн бала Нарын облусундагы бир мектепке барып калса которулуп дейли. Ал жерде ал Семетей уюмунун өкүлү болсо,
мүчөсү болсо, тиякталуу уюм жок болсо кандай болот? Же болбосо мурдалуу уюмда болбогон мектепте болуп, анан болгон мектепке кирип калса кандай болот? Мына, менин да агайым чалып атат. Шаршынбай Шакитов деген. Менин да агайым бар. Мен ушундай деп анан жана сиздин сурооңузду мен чын ачыгын айта албайт экенмин. Себеби биз кечирип коюңуздар, мен агайга жооп берип коеюнчу, чалып атат. Алло, агай, Шаршынбай. О, да, саламатчылык. Да. Ооба. Да, я на работе. Ооба, жумуштамын. Келсеңиз болот. Ооба, Разаков 8/1. Хорошо, макул. Ошол дагы суроолор барбы? Ушул мектепке сабак катары киргизүүгө сунуштайсыздарбы? Мен сунуштагам. Биз мындайбыз да, биз таптакыр бири-бирибизге тиешебиз жок да. Биз өкмөткө карайбыз. Биздин академия өкмөткө карайт. Тигил же бул министрликке карабайбыз. Биз чок иштеше алабыз, бирок аларга буйрук бере албайбыз, сунуш бере алабыз. Анан сунушубузду берип атабыз. Манастануу сабагы мектептерге кирсин деген сунушту биз былтыр эле бергенбиз. Бирок тилекке каршы 2 министр алмаштандан бери. Анан ушундай болуп атпайбы? Улам эле улам келген министрге эле сунуштап атабыз. Рахмат агай. Son сабак болду, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Дагы угуп жатам. Эң негизгиси мен айтайын дегеним, Манастын сюжетин окутуп атканда символикалык, философиялык маанидеги маселелерге көңүл бурсаңыздар. Бул өтө маанилүү. Ошондо балдар силердики болот. Куруу жөн эле текстти мондай чыгарма окугандай эле окуп кетпей, оң каарман, анан терс каарман дебей, оң каарман, терс каарман дебей, мындай символикалык мааниге көңүл бурсаңыздар. Эмне үчүн Алмамбеттики бүт сары. Сарала аты, сары тону, Чубактыкы бүт көк, Манастыкы бүт ак, Коңурбайдыкы бүт кара. Мисалы ушундай нерселерге да көңүл бурсаңар. Сан менен иштегиле, сандарга көңүл бургула, түстөргө көңүл бургула, жаштарга көңүл бургула, жаш курактарына. Аял эркегине көңүл бургула, анан каармандын келип чыгыш түпкүрүнө көңүл бурсаңыздар да, келип чыгышына. Ал ошол кайсы жерден кандай болуп келсе, анын милдети да анын турмушунда аткарган, жашоосунда аткарган озуйпасы да ошол. Мен мындан бир 4-5 жыл мурда кайып деген түшүнүк боюнча бир макала жазгам, илимий макала. Мен муну Facebook'ка да жайгаштыргам, эгерде кааласаңар ошол жактан ачсаңыздар, ачып окусаңыздар болот. Орус тилинде жазгам да. Кайып түшүнүгү. Мына биз кайып деп атабыз. Бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы, кайып түшүнүгү 2 мааниде берилет. Бирөө буйрук катарында түшүндүрүлөт кайып деген. Мисалы, нике кайып, сапар кайып, насип кайып, ушунун баары 7 кайып баш аягы. Бул буйрук. Ал эми андан сырткары кайып дегендин жок болуп кетүү же болбосо жок, тирүүлөр менен өлгөндөр дүйнөсүндөгү ортодогу дүйнө, кайып дүйнөсү деп. Мына 2 түшүнүгү бар, 2 мааниси бар. Мына ушундай нерселер менен кызыктырсаңыздар болот. Анан дагы бир окуучуларды кызыктыра турган бул манасчылык өнөр да.
Манасчылык өнөр бул өзгөчө bir çoğ blokton turgan ошо Манас таануудагы çoğ blokton turgan bölük da. Муну деген дагы түш көрдү, айланайын түш көр, баары эле түш көрөт. Баары эле түш көрөт. Нормалдуу түзүк акыл эси орунда адам түш көрөт да, түш көрөт. Бирок ошол түштө дагы ал Манас багытында, Манас боюнча түш көргөндүгү, Манасчылардын түшү бул башкача бир өзүнчө бир дүйнө болот баягы. Бул башкача өзүнчө бир түшүндүрө турган чоң мааниге ээ боло турган бир мындай багыт болуп атпайбы? Ооба. Мына ушул дагы ар бир манасчыны мындай бир сырдуу окуялар коштогон. Ал сырдуу окуялар коштобосо ал манасчы боло албайт эле. Эгерде жана түш аян деп атабыз, ал болбосо анда манасчы боло албайт эле. Башка маселе ошол манасчы ошол жолунда жүрдүбү? Ошол манасчылык жолун так аткардыбы вазыйпасын, милдетин? Мисалы манасчылыктагы биз билгени азыр эми ошондой бул китеп чыккандан тартып башка бир дагы бир категория пайда болду да. Жаттама деп атпайбызбы? Жаттап айткандар ушу категориясы чыкты да, булар аткаруучулар. Ал эми нагыз нукура манасчылар бар. Анан силер азыр ошо мектеп окуучулары менен иштеп атасыңар. Бул жагына дагы көңүл бурсаңыздар, туш келди эле балдарды жаттатып эле манасчыгыла койбой, манасчы деп аларды аткаруучу деп мындай силер мугалимдер, силер кандай кадам таштасаңар, кандай анын жолун ачып берсеңер ошондой болот. Ал аткаруучу эгерде ал бирөөнүн вариантын жаттап айтып аткан болсо, аткаруучу деп анын ошол статусунда ошо баса белгилеп ошентип айткыла. Манасчы эмес. Манасчы деген бул нагыз манасчы. Бул Карманчылык менен иштеген. ооба, бизде Курманбек Абакиров деген агайыбыз бар. Ошол киши мисалы таптакыр азыр эме кылып атат да, ушундай бир кескин пикир айтып атат да, манасчылык жок, бүттү. Сагынбай менен Саякбай менен манасчылык токтогон деп, Шаабайды эмне кылабыз, Каабаны эмне кылабыз, Сейденаны эмне кылабыз? Андан кийинки манасчыларды, мен эмне болом анда? Мен киммин анда? Деген суроо туулат да. То есть мындай дагы илимде деген мондай кескин пикир айтуудан дагы сак болуш керек, этият болуш керек. Илим деген андай эмес, илим деген ар жагында, бер жагында, илимдин негизги милдети ошол. Ар жагында, бер жагында оңду, солду бүт баарын тегиз карап туруп, мындай пикир жаратууга гана, анан ачылыш жасоого гана мүмкүнчүлүк, укугу бар. Эми Манасты түшүндүрүүгө, Манас дүйнөсүн, манасчылыктын өзүнүн касиетин түшүндүрүүгө илимдин кудурети жетпесе, анда ким күнөөлүү буга? Просто илимдин мүмкүнчүлүгү жетише элек аны түшүндүрүш үчүнчү. Анда болсо күнү түнү айткан, сааттап айткан манасчыларыбызды кантебиз? То есть бул дагы манасчылыктагы өзүнчө бир Манас таануудагы бир 3/1 бөлүктү түзө турган багыт. Анан мугалимдер, мен сиздерден өтүнөрүм, ушу манасчы балдарга келгенде ошондон этият болсоңор. Силер мугалимсиңер, силер уже психолог болуп калдыңар. Балдардын жан дүйнөсүн эске алгыла. Баланын деген мындай ар жактагы табиятын эске алгыла. Жүрүм турумун, ата тегин керек болсо эске алгыла. Жөн эле туш келди кылып эле, сен манасчы болосуң, кана тетигин жаттап келгин, 2 күн берем, 3 күн берем, мөөнөт, 3 күндөн кийин мону жаттап айтып бересиң эл алдында деген. Мындан дагы. Бул деген эми секетпайгыр эмес да. Биз ушуну менен өзүбүз манасчылыктын деңгээлин төмөндөтүп атабыз. Манастын касиетин төмөндөтүп атабыз. Мисалы, мен жеке пикирим жана 100-дөп, 1000-деп кишилерди топтоп туруп манас айтып турууга мен өзүм мен жеке пикирим. Мен каршымын. Так нельзя делать. Это шоу. Мен бул жеке мен пикирим. Мен силерге айтып муну таңуулабайм. Бирок мен өзүмдүн мындай түпкүрүндө, жан дүйнөмдө буга каршымын. Мынтип
Manasçılıkты да манасты да мынтип маскаралоонун өзү туура эмес. Так, сурооңуздар болсо угуп атам. Мен дагы бир аз убактым бар. 5'te азыр чогулушум болмок эле. Барбы суроо? Менде Ой, бир берип суроо калгыла. бар. Сабак тиешелүү болобу болбой кала билбейм. Жана Кайсы Алтоосунда Манас көлү бар эмеспи? Анан ошол Манас көлү биздин Манастын атынан аталганбы? Анан ушуну деле сабакта мисал кылып колдонуп, балдар мына керек болсо ушул Кайсы Алтоосунда жана тетиги Кайсал Кырымдагы эмес. Манас айылдарды колдонсок болот болуш керек, ага. Кайсал эмес. Кайлас. Кайлас. Тибеттеги ооба. Тибеттеги эми бул дагы жашыруун эмес. Тибеттеги Манаста дагы өзүндө айтылат. Тибет менен кыргыздар алака түзгөн. Тарыхта дагы Тибет менен кыргыздар, кыргыз падышачылыгы кандыгы деген мамиле түзгөн, алака түзгөн. Ал жерде кыргыздар бар экендиги тууралуу айтылып атат. Мен бүгүн эле эртең менен ошо Тибет кыргыздары деген Facebook'tan bir материал gördüm. Özlerini gördüm. Kırgızları görsetip atat. Kim Kırgızstan Altay Hakasya degen страницада. Анан ал тура мисалы Алтайда дагы Манас көлү бар, Тибетте дагы Манас Манастир деген көл да. Манас көл эмес, Манастир дейт. Аны айрым окумуштуулар жана орустардын монастырь деген сөзүн ошо Манастир деген көлдүн атынан коюлган деп түшүндүрүп атышат да. Мисалы Мурат Ажы деген окумуштуу, орус окумуштуусу, россиялык окумуштуу ошентип түшүндүрмө берет да. Манастир деген көлдүн атынан Манастыр деген сөз келип чыккан депчи. Себеби анда дагы чындык бар. Себеби ошол тибеттиктердин дээрлик баардыгы ошо Манастир көлүнө барып, аны кыргыздар Манас төр деп да алыптыр. Манастир деген көлгө барып деген сыйынышат экен да. Анын жанында дагы бир көл бар экен. Ал өлүү көл деп айтылат экен, Мертвое озеро деп. Тиги Манастир көлү болсо, ал жандуу көл дейт экен, касиеттүү көл болуп эсептелинет экен. Ошо көлгө барып сыйынып тайнышат экен жергиликтүү калк. Ошо Кайлас тоосунун жанында. Эмедекичи Кырымдагы Манас айылдары, кыргыз айылдары дегенчи ошол биз Манас аймагында барган адамдар кыргыздарданбы? Болушу мүмкүн. Себеби мисалы Манастын уруусу Ногой деп атпайбы? Сары Ногой уруусунан деп мисалы Көкөтөйдүн ашында Валиханов жазып кеткен вариантта ошо Сары Ногой деген уруусунан деп айтылып атат. Ногой деген уруу азыркы кыргыз элинде, биздин бул Кыргызстанда жашаган кыргыз элинде Ногой деген уруу жок. Нойгут деген бар, бирок Ногой деген уруу жок. Кыпчак деген бар, бирок Ногой деген уруу жок. Бирок ошо Ногойлор деген Кырымда, анан Түндүк Кавказда Ногойлор бар. Тили биздикиндей, кебете кешпир деле кадимкидей биздикинде, тилекке каршы аз сандуу эл, бирок өздөрүн Ногой деп эсептейт. Кадимки эле тили биздикиндей. Мен ошо аскерде кызмат өтөп жүргөндө чогуу ошо Ногой бала менен кызмат өтөгөм. Тили кадимкидей эле биздикиндей. Бир аз татар тилинин бир элементтери бар, бирок негизи биздики. Кадимкидей түшүнсө болот. Мүмкүн ошол Ногой уруусунун Манастын өзүндө деле Кырым деле айтылат, Кара деңиз деле айтылат. Мүмкүн. Манаска түздөн түз тиешеси бар. Анын үстүнө билесиздер, Саякбайдын вариантын ким окуган болсо, Сейтектин уулу Кенен болуп атат, Кененде негиз бала төрөлүп атпайбы, Алым Сарык, Кулан Сарык. Бирөө оорудан каза болуп калып атат дагы, экинчиси болсо ошо Манастын тукумун сактап калалы деп 3 тарабын суу каптаган аралга барып таштап коюп атышат. Кайсы арал ал? Sırdarya деп атат.
Sırdaryaбы же Кара деңиздеги Кырымбы же Аляскабы ар кандай Жок, ошо Крым гипотеза жак болуп аткан да, учтундугу. Крым жак. Мүмкүн. Мисалы, кыргыздар да, угуп атам. Самастар. Ооба. Суроо берсек болобу абы? Бериңиз, Жылдыз. Бул жерде Манас үйрөтүүдө биз мугалим катары ушундай жоболор менен иштейбиз да, балдар мененчи. Анан ошо биз орус тилдүү өзгөчө мектепте Манасты окутуп үйрөтүү аябай Өчүл эмеңде. Өчүр десеңиз бүт өчүрүп салды. Тиги баласы менен сүйлөшкөн өчүп койсун дегем да. Угулбай атпайбы суроосу. Мен өчүрүп кечиресиздер, кайрадан баштайм, мен баса алган турбаймбы? Орус тилдүү мектепте сабак беребиз Манас боюнча. Алардын көз карашында аларды кыргыз кылуу, аларды Манасты түшүндүрүү аябай оор кыйынчылыктар туудурат мугалимдер үчүн. Анткени алар эртеден кечке орусча окуп, анан баягы ар бир ошо үйрөтүп атканда, сиз айткандай, ар бир окуялар токтомунда жанагындай көнө сөздөргө өзгөчө басым жасап түшүндүрүп, убактысын баары ошо менен кетет да. Анан баягы Манаска катышкандан кийин балдар жан дүйнөсүнө эптеп сиңирип катышып, баягы бал алып, кээ бир учурда баягы эме болуп калат да. Татыктуу эме ала албай калганда экинчи Манаска катышпайм деп ушундай эмелерди айтышат да. Мен ойлойм, манасчылардын көз карашы менен мугалимдердин көз карашы окутууда кандайдыр методикалык бир колдонмо болуш керек депчи. Анткени биз окутууда сиз айткандай жаттатып дагы, түшүндүрүп дагы бир кандай ар кайсы методдорду колдонобуз да. Анан ушу балдардын орус тилдүү өзгөчө балдарга киргизүү өтө кыйынчылык туудурат. Мен ойлойм, агай ушу кээ бир учурда суроолордо жооп бергенде биз мугалимдик көз караш менен баягы эме табабыз да, жооп табабыз да. Ошо манасчылардын көз карашында жооп табылбай дагы калып калып атат да. Анан мен ойлойм, кандайдыр бир методикалык байланыш, методикалык колдонмолорду мугалимдерге иштеп чыгуу долбоору керекпи деп ойлоп калам да. Кыргыз тилин үйрөтүүдө дагы ар кандай методикалык колдонмолор бар да, ошол сыяктуу Манасты үйрөтүүнүн кандайдыр методикалык колдонмолор болсо. Жылдыз, мен сизди түшүндүм. Мен орусча айтайынбы сизге? Ооба. Знаете, в чем ваша проблема? Ваша проблема заключается в том, что вы не занимаетесь изучением эпоса Манас, а занимаетесь изучением языка. Сиз ошо тил аркылуу берем деп атып, сиз деген аларды иренжитип, алардын көңүлүн кайтарып атасыз. Анын үчүн кыргыз тили сабагы бар. Кыргыз тили сабагы ошону менен алектенсин. А сиздин оозуйпаңыз деген Манасты таанытуу, Манасты жан дүйнөсүнө киргизүү, сиңирүү. Аны орус тилде болсо орусча бериңиз. Алардын жан дүйнөсүнө, алардын тилине жакын болсун. Мейли орус тилинде бериңиз. Но видите, основная миссия ваша и основная цель заключается в манасоведении в том, чтобы вы предоставили информацию о Манасе, хоть на китайском, хоть на ивритском, хоть на немецком языке, хоть на русском языке. А вы занимаетесь тилди сиңирип, көөнө сөздөрдү үйрөтөм деп, ал кыргыз тилин мугалим эмне кылат экен анда? Көөнө сөздөрдү киргизбей, көөнө сөздөрдү окутпай. Ошол кыргыз тили сабагын менен кыргыз адабият сабагын берген мугалимдер алектенсин аны менен. А сиз деген Манастын өзүнүн сюжетин берүүгө, анын касиетин, анын мазмунун тааныштырууга далилат кылышыңыз керек да. Мейли эгерде алар ошону менен сиз иренжитип атасыз. Мен түшүндүм. Сиз ошону менен сиз алардын көңүлүн кайтарып атасыз. Анан койчу дейт да, бул кыргыз тилинен кутулбайт экенбиз. Кыргыз тили сабагы дагы ошол, кыргыз адабият сабагы да ошол, анан эми Манас таануу. Биздин негизги максат кайсы тилде болбосун Манасты деген таанытуу. Кайсы тил ыңгайлуу болсо аларга ошо тилде бер. Мисалы, мына азыр жакын арада деген эми Россиялык мектептер ачылат деп атат, 9-7 дубанда.
азыр биринчи кезекте Караколдо, анан Ошто, Бишкекте ачылат деп атат, Мисалы, ошол орус мектептеринде окуган балдарды, орус балдарды силер ушинтип окутасыңарбы? А и коль это значит вот это, депчи. Великодушный деп эле айта бергиле. Нет, он не кровопийца, он великодушный деп элечи. В чем заключается рождение Манаса? В чем миссия рождения Манаса? Из-за того, что народ уже упрашивал, умолял Господа, Создателя, природу о том, чтобы появился человек, который защитил их народ. Который отстоял бы свободу и независимость этого народа. Потому что все время они находились под игом каракитайцев или вражеских сторон. Мен ушундай деп айтар элем. Тил бул жерде барьер болбош керек. Сиздин ошо тил барьер болгон үчүн ушундай болуп атат. Орус тилиндеги окуучуларга орус тилинде бериңиз. Негизги максат Манастануудагы тил эмес да. Негизги максат Манас менен тааныштыруу. Болду, ошол сиздин негизги милдетиңиз. А Кытай балдары келсе кантесиз? Дунган балдарына кантесиз? Кыргызча окутуп отуруп аласызбы? Анчын орусча тексти табыңыз, орусча жазылган котормолорду табыңыз, ошол окусун. Мен деген 12-нчи жылы МГУга барып лекция өткөм. Лекция өткөндөн доклад окугам бир конференцияда. Азия, Институт стран Азии и Африки деген институт мугалимдерине. Ошондо мен орусча эле өттүм. Мен мисалы көп жерлерде орусча өтөм. Докладдарымды орусча окуйм. Мен эмне для победы все возможности и все пути, все инструменты можно использовать. Зато ал бала деген мындай чыккандан, сабагыңыздан чыккандан, оказывается, Манас вот такой был. Оказывается, кыргызы вот такими были деп айтат. Мейли орусча болсун. Рахмат агай, ошо жанагы мен жанагы Манастан эмесине катышканда ушунчалык көп суроолор берилет. Анан ошонун үстүндө иштегенде дагы кыйынчылыктар болуп калып атат да, баягы биздин мектепте мисалы үчүн азыр кружок катары берилет да. Ооба. Ошо 2 сааттык, 3 сааттык болобу кружоктун ичинде ошо 3 бөлүмдү камтып балдарга жеткирүүнүн өзү эле ошо 1 жылдык мөөнөттү камтып коет. Анан биздин жаңы жылдан кийин эле баягы эмелер, долбоордун суроолору келе баштайт, жооп издеп баштайбыз. Ошентип күнү түн иштегенге туура келет да. Анан биз ушуну менен балдарды дагы бучка такап мынтиш керек деп аябай изденүүнүн талап кылып калабыз да. Анан бир кандайдыр бир бул жерде кандай жактуу болуп калган жокпу моралдык жактан биз аларды кыйнап койгонубуз деген дагы кээде суроолор туулуп калат да. Туура. Жылдыз, знаете, мне порою, да, Жылдыз, жалко учеников, которых вы дрессируете. Не надо заниматься дрессировкой, надо заниматься учением, несмотря на каком это языке. Силер деген кызыктырбай эле качырып алып атасыңар да, тилдик барьерди эме өтүп алыпчы, мондай тилди курал кылып алып, ошону качырып алып атасыңар. Анан ошо мен ойлойм да, азыр жакшы болуп калбадыбы, садиктен өйдө жанагындай конкурстарга кызыктыруу, балдардын жүрөгүнө акырындан сиңирип келатабыз. Манас жакшы өнүгүп, кичинеден болсо да эметип келатат. Бирок ошо сабак катары атайын кирсе, анан бала ошону менен өсүп отуруп, анан бир 8-9 класстарда ушундай
эмелерге катышып ошондой биз мүмкүн балдарды дрессировкадан кутултуп кандайдыр бир жемиштүү максаттарды ала алабыз деген дагы бир идеялар болуп атат ошо сиздер айткандай мамлекеттик тарабынан атайын бир саат бөлүнүп бизге деле берди, 1 саат берилди, кыргыз tilчилери иштеп атабыз. Бирок ошо кичинекей кезинен берилсе мүмкүн жакшы болобу саат катары деп ойлойм. Ооба, мен түшүнүп атам сизди. Туура ошондой болсо жакшы болмок. Бирок мындай бул эми мен чече турган маселе эмес, бул министрлик чече турган, керек болсо бул өкмөт чече турган маселе да. Айрым учурларда ошо мындай да пикирлер айтылып атат да. Азыр заман өсүп өнүгүп атат. Биз манас менен эле чектелбешибиз керек. Азыр деген IT технология өсүп атат. Биз ошону негизги максат кылып коюшубуз керек деп атат да. Бул эми албетте ал да керек, бирок жан дүйнө да керек да. Кыргыздын өзөгү да керек да, кыргыздын жан дүйнөсү да керек да. Ошо биз ушундай азыр акыбалда турабыз. У нас перед нами стоит выбор, да? Или мы выбираем духовное, руханийди тандап алабызбы, же материалдууну тандап алабызбы, же экөөнү тең чогуу ала жүрөбүзбү? Ушундай да. Азыр заманды көрүп атасыңар да, ким эле алкашысынан кетип атпайбы? Ошо мен азыр кечирип койгула, мен уже чыгышым керек 5 мүнөттөн кийин. Азыр 5те мен жыйналышым болмок. Мен азыр кечирип койгула, ооба бересиз азыр. Мен бир кулактандыруу кылып коеюнчу. Бизде деген азыр бул Манас академиясы деген бекер манас таануу курсун ачып атат. Биз лицензия алдык билим берүү министрлигинен. Буюрса ушул апрелден баштайлы деп атабыз. Манас таануу боюнча курс бекер берилет. Бирок ушуну биз азыр чече албай атабыз. Онлайн кылабызбы же офлайн кылабызбы? Биз Манас академиясынын эле кызматкерлери бербестен биз бардык манас таануучуларды, окумуштууларды чакырабыз. Манас академиясы иштебеген окумуштууларды да чакырабыз. Канат Садыков, Шайлоо Акмолдоева, аттуу баштуу окумуштууларды чакырып, мындай силерге деген сабак, манас таануу сабагын өтүү боюнча эмес, деги эле манас боюнча маалымат берүү үчүн өтөлү деп атабыз. Чет элдик окумуштууларды да чакырабыз. Бизде чет элдик 1-2 окумуштуу бар манас таануучу. Америка университетинде иштешет. Аларды да чакырабыз. Алар дагы ошо курс өтөт. Бул мен алдын ала биздин деген Facebook'ta, Контактыда, Instagram'da, YouTube'da страницаларыбыз бар, сайтыбыз бар. Ошого кирсеңиздер, таанышып аласыздар. Так, ким суроо берем деп атты эле? Акыркы суроого жооп берип коеюн. Мен мындай суроо бермекчи элем. Ушул манас таануунун зарылчылыгы жөнүндө кандайдыр иш-чараларыңыздар барбы? Жана ушулар жөнүндө китеп чыгаргансыздарбы? Ошону калың катмарга элге кантип жеткирүүгө болот? Ушулар жөнүндө пикириңизди билмекчимин. Мен бул Манас академиясына келгеним 2 жыл болду. Ага чейин мен орусча жана кыргызча атайын манасоведение жана манас таануу деген 2 тилде жогорку окуу жайларындагы студенттер үчүн 2 китеп жазгам. Ал китептер менен азыркы күнгө чейин дээрлик көпчүлүк жогорку окуу жайларында окутат. Ошо китептер менен бул атайын филологиялык эмес адистиктер үчүн багытталган окуу китеби болчу. Мына эми азыр мына биз буюрса, бул манас таануу боюнча курс ачсак, ошо курстун негизинде бизге катышып, бизге келген лекторлордун сунушу менен, алардын ою менен, алардын пикирин эске алып туруп, чогуу биргелешкен бир коллективдүү бир манас таануу боюнча
китеп түзөлдү деп атабыз. Кудай буйрса. Bir kişi, bir baş, al эми bir 5-6 окумушту кошуп, өзү мындай ары бери салып, оңду солду эске алып дегендей, анан bir окуу китебин чыгарсакпы деген оюбуз турат. Абдан жакшы агай. Ошол чындыгында мугалимдер окуу китебине методикалык колдонмого муктаж. Ошол манас таануу 11 класста берилет, анан 8 класста берилет да манасты окутуу боюнча. Ошондо мугалим өзүнүн дараметине, билгенине жараша эле окутуп жатат. Чындыгында. Анан эмнеге Мындай көңүл кылбайлы, Нургүл, сизден bir өтүнүч. Сиз мындай кылбайсызбы? Тиге ошо 8 класста деген кайсы курстарды окутат? Alo. Жакшы, бугүн болду экен. Азыр мен бир аздан кийин чалайынбы? Чогулушту элем, Тиги 8 класстын эмнеси бар азыр? Кайсы темаларды өтөт? Анан 11 класста кайсы темаларды өтөт? Ошонун баардыгын бизге берсеңиздер, биз биякта дагы отуруп, мүмкүн чогуу бир биз деген китеп чыгарууга кудуретибиз бар. Мүмкүн китеп эле эмес, башка дагы жактарында эске алалы, электрондук флешкага жүктөп алгыдай кылып, мындай жөн эле көчөдө кетип баратып же кечирип койгула бир жерде отурганда деле мындай угуп отургандай кылалы, сөзсүз эле китепти уштап кармап отурбайчы. Ушундай жолдорун да издештирели. Азыр эми бул IT технология өнүгүп атпайбы? Ошон үчүн ушундай жолдордун бүт баарын, Нургүл, мен атайын сизге деген баягыда бир кайрылганым ушул болчу да. Мисалы биздин Манас академиясы ушул жагынан аксап атабыз да. Ушундайдан силер мектеп мугалимдери өзүңөрдүн сунушуңарды, оюңарды айтсаңыздар, биз тиги муну чогуу отуруп, мен эле эмес, сиз эле эмес, бир 5-6 киши, 10 киши мейли болуп, мындай коллективный кылып бир эмгек жасайлы. Китеп эле түрүндө эмес, башка жол. Бүт колдонуп туруп, мүмкүнчүлүк шарт бар азыр. Ошондой кылалы. Пожалуйста, давайте. Макул агай, кыргыз адабиятын окутуунун программасы бар. Ошо программада бир белгилүү саат бөлүнгөн, анан темалар бөлүнгөн. Ошондон чектелбей, ошол программа менен окутулуп жатат. Ошо программаны. Жок, мейли ошонусун деле ошо 8 класска бөлүнгөн менен 11 класска бөлүнгөндү деле мондай конфетку с фантиком сделаем. Ооба. Конфеткасын жебейчи, фантигинде кызыгып мынтип суктана тургандай кылалы. Усулду колдонмо керек да агай бизге. Жок, ошол усулду колдонмосун чогуу иштейли деп атам. Ооба, ошондой керек. Анан керек болсо массалык түрдө, канча мектеп болсо Кыргызстанда, мүмкүн базалык кылып же эксперименталдык кылып бир облусту алабыз. Же бир районду алабыз. Ушундай кылып көрөлү. Айтып атпаймынбы? Мен эми мектепте өмүрүмдө мен сабак берип көргөн эмесмин. Пед практикада гана сабак бергем, университет окуп жүргөндө. Бүттү, ошондон бери я не знаю, чем дышит школа. Хорошо. Байланыш түзөлүк мындан ары сиздер менен. Ооба. Давайте. Рахмат. Бардыгыңыздарга рахмат. Урматтуу кесиптештер. Мен силер менен тилектешмин, санаалашмын. Эң негизгиси кайдыгер сабак өтпөгүлө, кирди чыкты болбогула. Манас дүйнөсү андай эмес. Ким ниетин койсо, ошого Кудай Таала берет, манас касиети берет. Ниетиңерди коюп, ниетиңерди чаап, сабак өткүлө. Жөн эле айлык үчүн эле эмес, жөн эле авторитет үчүн эле эмес, жөн эле жанагы телесынак үчүн эмес, өзүңөр үчүн, анан эң негизгиси силердин милдетиңер ошол балдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн, келечек үчүн, муун үчүн. Жакшы, саламатта болуңуздар, мен чыгам. Чоң рахмат, терең ыраазычылык агай. Рахмат сизге. 2 саат бою лекция окудуңуз. Рахмат агай. Разыбыз. Урматтуу кесиптештер. Рахмат эжеке, сизге да рахмат. Сак саламатта туруңуздар, урматтуу кесиптештер. Дагы бир маалымат айтып коеюн сиздерге. Агай чыкты. Рахмат агайга. Убактыңыздарды бөлүп сабакка катышкандыгыңыздар үчүн да терең ыраазычылык. Белгилеп алып, чатка жазып коюңуздар. Дагы толук аты жөнүңүздөрдү, кимдер катышты, сабакка катышкандарды белгилеп, анан сертификат
берүүдү эске алабыз да. Анан Манас китептерин окуу боюнча марафон жарыяладык элек. Группадан да айттым эле сиздерге. Окуучулар ошол бөлүмдөрдү жобосун жибергем сиздерге. Окуучулар ошол бөлүмдөрдөн кайсы бөлүм балага таасир берди, ушул бөлүмдөн эмне алды, ошону айтып, балким Манас айтып бере, балким Көркөм айтабы, же өзөктүү окуясы белгилеп бере. Ошентип анан балдар мына могу китептерди окугула деген чакырык видео бир 15 мүнөткө чейин же 20 мүнөткө чейинби, 10 мүнөт болобу, видеого тартып, анан хэштег менен Манас китептерин окуйбуз марафону деген хэштег менен социалдык тармактарга жүктөңүздөр, Facebookка. Анан голосование добуш беребиз. Добуштан эң жогорку бала алган балдарга сыйлыктар, орундар берилет. Урматтуу кесиптештер, терең ыраазычылык билдирем сиздерге. Жакшы эс алыңыздар. Каникул убагындагы дем алуу, бир аз эс алуу күндөрүңүздөр ойдогудай көңүлдүү дегендей сиздер каалагандай өтсүн. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, ишиңиздерге ийгилик. Эртеңки сабакка чейин саламатта болуңуздар. Рахмат эжеке, сизге да ишиңизге ийгилик. Бүгүнкү сабак эртең дагы саат 15-те болобу? Эртең Рыспай Исаков агайдан суранып жатам, убактысын тактап сиздерге айтып коем. Өзү айтсын, убактысын белгилеп мен сиздерге айтып коем. Ошол 3 күнгө сертификат алабызбы ошондо? Же жана Манас таануу сертификат аласыздар. курсуна атайын катышабызбы? Ал курска каалоочулар катышасыздар. Бул биздин курста. Бул белгилүү манасчылардын лекциясынан кийин мен өзүмдүн да лекцияларым болот. Андан кийин анан сиздерге сертификат беребиз. 3 күн деп жатам да. 3 күн аз болуп калса 4-5 күнгө жылдырышыбыз мүмкүн. Азыр эми убактысын точно айтам сиздерге. Макул, рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Саламатта туруңуздар. Ушундай онлайн Рахмат, ишиңизге ийгилик. Оффлайнга көбүнчөбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат же убакыттары болуп калат экен. Ушундай онлайндар көбүрөөк болсо деген сунуштар киргизет элек эжеке. Абдан жакшы. Чоң рахмат. Ооба, онлайн жакшы. Жакшы туруңуздар, жакшы эс алыңыздар. Рахмат сизге чоң кыз. Рахмат Нургүл. Рахмат. Рахмат эже. Чатты фамилиябызды WhatsAppка деле жазып койсок болот го дейм. Ооба, Турусбекова Төркүнбүү деп сизди жазып койдум. Кээ бирлердики Жылдыз, Нур, анан номерлер турат, билбей калдым да. Рахмат. Рахмат. Жакшы кал кызым. Бүгүнкү лекция аябай жакшы болду. Рахмат. Ыраазычылык. Ийгиликте кызмат кылалы сиздер менен. Чоң рахмат, жакшы. Ооба. Ошо ийгиликтери жакшы коштолуп кетсин эми. Жакшы туруңуз.